Жер өлгөн тұмсықта, кең Қырымдың ойында, Қара деңіз бойында, орғы Кадыржан, ушуга кандай карайсыз? Ушул боюнча мен сизге мынакей Кыргызстандын долбоорундагы ишке ашкан анан иш жүзүндө балдардын кандай долбоордон кийинки ой пикирин айтып берейин. Негизинен бул чыйрактыкка тарбиялоо, дене боюнун чыйрактыгы. Анан бирок эң негизгиси дагы бул жүүн, муундун чыйрактыгы өтө маанилүү экен да. Ал эми андан сырткары дагы эң күчтүүсү бул жан дүйнөнүн күчтүүлүгү, кубаттуулугу. Баягы сөлөкөт дагы мындай адамдын тулку бою дагы керектүү нерсе. Бирок эгерде өзү мууну бекем болсо, жан дүйнөсү абдан күчтүү болсо, анда ал жанагы чоң адамдарды эле кичинекей адамдар жеңип койгон учурлар бар да, негизи. Анан эми биз бул ат жөнүндө кыргыз ат жандуу болгон негизи мурунтадан. Долбоордо атка мамиле жасоо, атты токуу, атка минүү үйрөтүлдү да иш жүзүндө. Шаардык балдар, мектептин балдары кызыгып, ушуга абдан мындай бир көп көңүл бөлүштү, кызыгышты. Анан бир эми бул жерде айтып кете турган нерсе, дагы бир кыргыздын ата тектен бери келип аткан бир өзгөчөлүгүн айтып коеюн, баса белгилеп. Бул ошол атка мингенде кыргыз элинде канында бар, ата тектен бери келип аткан касиеттери дейбиз, күчтүү сапаттары ойгонот экен. Аттын үстүнө чыкканда, баягы ат эмне себептен адамдын канаты деп койгон. Атка мингенде, ат менен жүргөндө, ошол жана сиз айтып аткан адамдын жан дүйнөсү, же болбосо моундай бир өзүнүн бийик сезимдери ойгонуп, абдан бир эл жерин сүйгөнгө, же болбосо бир келечекке моундай бир чоң иш жасайм деген дымагын ойгонуусуна салым болот экен да. Бул сөз эле эмес. Бул ошол долбоорго шаардык балдардын катышып, андан кийинки ошол балдардын ой пикиринен келип чыккан жыйынтыкта. Мисалы үчүн ошол шаар долбоорго катышаардан мурун анкета жаздырылганда мектептин балдарына, окуучуларга келечекте ким болгуңар келет, кандай ой пикириңер бар деп. Анан долбоор бүткөндөн кийин сурамдылоо болгон, анкета жүргүзүлгөн да. Ошондо баягы бүткөндөн кийинки балдардын ой пикири такыр баштагыга караганда алмашты деп атпайбы? Эмне себептен? Эгерде мисалы үчүн ошол мектептин окуучулары биринчи анкетасында мен чет мамлекетке барып окусам, анан кийин байлык, үй, жай дегендерди көбүрөөк жазышкан. А долбоор бүткөндөн кийин мен эч жака кетпейм, ушул Кыргызстан, кыргыз эли үчүн иштейм. Же болбосо четке барып үйрөнүп келсем да кайра Кыргызстанга келем. Кыргыз элине, кыргыз жерине иштейм деген ой пикир үстөмдүк кыла баштаган да. А бул жерде ушул долбоордун негизги максаты жана адамдардын аң сезимин ойготуу, калыптоо, анан өстүрүү, өнүктүрүү болуп атпайбы? Анан дагы бул мектепке эле байланыштуу эмес, долбоордун да бир өзгөчөлүгүн айтайын. Бул ошол баскыч болуп кетет. Бул жерде ошол бул коомду өзгөртө турган билгилер деген бөлүгү бар. Андан сырткары жанагы ошол билгилерди жалпы мамлекеттик баягы кызматтагы адамдарды окутуу, үйрөтүү, анан жалпы эле кызматтагы жок билгилер бар. Бул жалпысынан ошол сиз айткандай мектептен баштап кызматтагы эң жогорку тепкичтеги адамдарга чейин аң сезимин, ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, калыптап өзүн баалуулуктарын өзгөртүп, анан нукура ошо элге, жерге кызмат кылам деген бир дымакты, же болбосо ушундай бир ойду түзүү, калыптоо максатында түзүлгөн долбоор да бул. Ушул багытта. Мен бир кошумчалык кетсем, могу биздин тажрыйбабыздан улам деп атабыз. Могу акыркы 5 жылдын аралыгында биз жанагы күч түзүмдөрүнөн Ички иштер министрлигинен бар, ошонун күзөт кызматы деген бир чоң тармагы бар да. Мына ошол мекеме менен, мамлекеттик мекеме да, ошол кызматы менен биз 4-5 жылдан бери кызматташып келебиз. Кызматыбыз кандай? Аларда ардагерлер кеңеши деген бар. Ошол ардагерлер кеңешинин бир аксакалы келип бизге кайрылды да, ушу ишиңер жакшы экен. Бизге дагы ушу жаш, алар деле мекен сакчылар да, жаш милициялар күзөт кызматында. Ошолорго дагы ушундай түрдө сабактар, лекциялар болобу, эмне программаңарды ушу жүргүзбөйсүңөр дегенден. Анан биз ушу аларга да көптөгөн лекцияларды, сабактарды өткөрдүк. Анан мурдагы жылы биз 1 жыл бою аларга атайын чоң программа түзүп, башынан аягына чейин мындай жөн эле 1 жолку же 2 жолку сабак, лекциялар ал жакшы, бирок ал
баягы утурумдук эле да, бүттү келди кетти, эсинен чыгып кетет. Анан биз сунуштаганбыз, эгерде иштесек башынан аягына чейин бир программа иштеп чыгалы бар бизде. Ошону бирок убакыты көбүрөөк алат, бир жарым жыл алат. Бирок ошондо натыйжа жыйынтык болот сөзсүз деп биз макулдатып туруп, анан ошону ишке ашыргандан кийин бир кызык нерсе, ошол мына жакында эле ошол ардагер аксакал келип айтып атат да, Октябрь бөлүмү, ошо күзөт кызматынын Октябрь райондук бөлүмү бар. Бул бөлүм дейт, ошо тиги канчанчы жылдан бери, 93 жылдан бери дейт, биз эгемендүүлүк алгандан бери алардын жанагы өздөрүнүн республика боюнча канча бир 30 канча бөлүмдөр бар экен. Кээ бир 2 район бөлүнгөн, кээ бир район бир бөлүм деп, анан ошентип республика боюнча ошо 38 тегерегиде айтты, ошончо райондун ичинен өздөрүнүн баягы кызмат абалы боюнча жетишкендиктерин тескеп турушат да. Анан 93 жылдан бери ошо Октябрь райондук бөлүмү такыр бир мындай көрүнүктүү орун ээлеп келбептир дейт да. Анан быйыл дейт, былтыркын жыйынтыгы менен быйыл жыл башында белгилеп келишти, сүйүнүп келиштир, республика боюнча 1-чи орун алдык дейт. Анан ошол милициялардын өздөрү да, жетекчилери дагы, ошол милиция жетекчилери, анан жанагы өзгөчө ардагер аксакалдар келип сүйүнүп айтып атышат, ошол бул долбоордун таасири болду. Себеби ошол долбоор жарым жылын өткөндөн кийин ошол жаш милициялардын жетекчилердин дагы кызматка болгон мамилелери, бири-бирине болгон ынтымак биримдиги, жоопкерчилиги күчөп, анан жанагы ошо кызматтык абалындагы кээ бир талаптар бар да, жанагы баягы күзөт кызматы болгондон кийин эреже, тартип, тактык, жанагы уурдабаган тиги бул, эгер кокус бирдеме чеп болуп кетсе анын баарын кайра ачып, ошол баардык тарамдары боюнча республика боюнча 1-чи алдыга чыгып кетти. Мындай деги эле көрсөткүч болгон эмес деп, алар сүйүнүп кубанып, анан ошондон кийин мына бизге абдан көп сунуштап атышат, ушул нерсени башка бөлүмдөргө, неге эле ошол күч түзүмдөрүнө кеңири жайылтпайлыбы деп өздөрү суранып атышат. Анан биз эми биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү азыр. Мисалы лекцияларды биз сабак өткөндө аны убакыт бөлүш керек, бериш керек дегендей. Алардын кызмат абалына да ылайыктуу. Мисалы алар бош убакытты бөлө албайт. Алардын бир жанагы политзанятиеде коет экен. Ошол убакытта биз 45 жарым сааттын ичинде гана өтүп аттык, бирок такай туруктуу. А бирок эми ушуну мамлекеттик деңгээлге ишке ашырса болот да деп, алар дагы сунуштады, биз дагы ойлонуп туруп, эми кандай ишке ашырабыз? А дегенде албетте жана эжебиз айткандай, биз жанагы тренерлерди даярдап туруп, анан ошону системалуу түрдө ишке ашырсак болот. Ошонун баарын көрдүк да. Мээрис мырза, бул жагынан алганда муну ишке ашырыш үчүн биринчи кезекте мамлекеттик колдоо керек. Анан экинчи жагынан бизде мисалы үчүн ошол эле милицияларды даярдаган милиция академиясы бар, анан орто мектеби бар милициянын. Ошол жерлерде сабак өтүлсө, ошол ал жумушка келе электе, жумушка орношо электе балдар даяр болуп келсе, жигиттер, ошондо мекенсүйөр тартипти так кармаган милициялар болот эле да. Жумушка келип алгандан кийин анан бул албетте баягы тарбия берип эч убакта кеч эмес. Бир хадисте бар го, Мухаммед пайгамбарга бир аял жаңы төрөлгөн баласын көтөрүп келип, баламды кандай тарбиялайм десе, балаң канчага келди десе, жаңы эле төрөдүм десе, 9 айга кечигипсиң деп айтат депчи. Төрөлүп эле тарбиялаш керек. Эненин курсагынан баштап тарбиялаш керек деген нерсе айтылат. Бирок бизде этнопедагогика кыргыздын байыркы ата бабаларыбыздан бери келе жаткан тарбия берүү ыкмалары бар да. Бизде кыргызда жанагы ырым-жырым деп келебиз, ырым-жырым эмес, ырым-тыйым. Тыйымдар ушунчалык көп тыйымдар бар. Муну тарбиялоочу тыйымдар, тарбия бере турган тыйымдар да. Мисалы үчүн могул ишти жасаган болбойт. Жанагы мештен чыккан гүлдү тебелебе, калп айтпа, урлук кылба деген ал баягы общепринятый, бирок андан башка дагы могул ишти жасаба деген иштер көп да. Бул Орозбек Айтымбетовдун жана 5 томдук Кара кыргызында 4-чү томунда бир 300-400дөн ашык тыйымды чогулткан да. Анан ар бирин ойлоп отурсаң, бул чынында эле баягы тарбиялык таасири, тарбиялык мааниси зор кыргыздын сөзү да. Кыргыз баласы өзү сөз баккан эл деп бекеринен айтпайт. Жанагы Василий Радлов деген Манас изилдөөчү 19-кылымда жазганы бар. Манас айтылып баштаганда кыргыздын кичинекей балдарынан карган абышкасына чейин катып калып угушат экен депчи. Анан бул сөздү аябай багат экен деп. Анан ушу кыргыз баласы байыркы замандардан бери эле сөз аркылуу баягы атасы айтат, энеси айтат, коомдо айтат, жана кызга 40 үйдөн тыюу деген мындай макал деп жүрөбүз.
Анын нар жагындагы тарбиялык мааниси бар да. Анан ушул сыяктуу коомдо ар бир киши кийинки буунду туура жолго тарбиялоого өзүнүн милдети дагы укугу дагы бар экендигин кыргыз баласы байыртадан эле билген да. Тилекке каршы акыркы кезде эки бала мушташып атса чоңдор унчукпай өтүп кеткен, карап күлүп коюп өтүп кеткендерди көп көрөбүз да. Анан ушундай нерселерди биз балдарды эле эмес, албетте балдарды тарбиялашыбыз керек, бирок өзүбүздү дагы, коомду дагы тарбиялашыбыз керекпи? Ушул жагында силердин проектиңерде, долбооруңарда дагы бир каралган жагдайлар барбы? Бул бар, бул өтө кызык. Сиз азыр таамай белгилеп кеттиңиз. Жана айтып атпайсызбы, милицияларды мектептен баштасак, эми кызматка келгенден кийин ал ага чейин даярдаш керек. Бирок жашоо турмуш деген мындай эмес, андай эмес да, мисалы бүгүн алып туруп, бүгүндөн баштап мындай, анан тигиндей депчи. Өз нугу менен кете бериш керек. Анан мен айтайын деген, бизде дагы бир жаш билги деген бир программа бар, быйыл жаңы иштеп чыктык. Бунун өзгөчөлүгү мындан чыкты. Аны кыскача тарыхын айтып берейин. Бизде андан мурун жана мектеп окуучуларына арналган Кыргызстан программасында жанагы кыргыздын боз үй тигүү сабагын, көргөзмө сабагын үйрөтөбүз да. Ар бир боз үйдүн жасалгасы, мааниси, философиясы, андагы экологиялык тазалык баардык шартын түшүргөндөн кийин анан анын баары телевидениеден көрсөтүлөт. Анан бир жолу ошо балдарыбыз келип айтып атат бизге. Бир жолу могу шаардын тегерегинде, Сокулуктун тегерегинде мындай бир окуя болуптур. Айылга бир колунда бар бир эми баягы бар го мындай бизнесмендер, жаш мыкты адамдар айылга жакшылык кылайын деп бир жаңы боз үй сатып келиптир. Кадимки кыргыз жыгач сөөгү менен бүт жана кийизи менен сатып келип, анан айылына тапшырып айтыптыр, эми ушу айылда бир той болгондо ырымдап жакшы бир тойго тиккиле биринчиси. Андан кийин өзүңөр билгендей колдонгула. Бизде азыр мындай болуп калат, өлүк болгондо эле гана боз үй тигилет. А тойлордо деле тигилет да негизи. Анан ошондо тиги да жакшы мындай насаат бериптир, эми мындай багыт бериптир да. Биринчисин тойго тиккиле деп. Анан макул дешет дагы, анан жакын арада бирөө той бергенде баягы айыл аксакалдар чогулуп туруп келип айтат экен да, ай баланча боз үй бар эмеспи ортодо, ошону тик дейт. Макул деп келишет дагы, тигели десе бири-бирин карашат, тикчү киши жок дейт. Боз үй тиккен киши жок, таппайт. Анан аксакалдар айтат, ай кой баягыда тигинде кандай эмне тиктеле, ким тиктеле деп издегиле деп тапшырма берсе, 1-2 саатта келишет, биздин айылда жок экен, тикчүлөр же кетип калган же жок дейт. Анан эми тегерек четте айылдан чакырган уят да, кандай кылабыз, эмне кылабыз дегенде анан бирөө айта калыптыр. Ай менин бир жээним мектепте окуучу дейт. Ушундай бир долбоор басчылар мен телевизордон көргөм дейт. Ошону чакырбайлы, ал тикпесе анда тикчүлөрдү чакырталы. Эми коңшу айылдан аны сураган намыс да. Андан көрө мындай билгизбей ошону чакыртып алалы десе, анан мейли дептир. Анан ал жээнине кайрылат. Ай ушундай боз үй алып тиге албай атырсың. Ай мен деле тигип берем дептир. Ошондо 10 класстын окуучусу. Анан ай кел анда келе кал десем, шаардын тегерегинде эле мында. Анан ал эки дос менен бартыр. Бир кыз, эки бала болуп, үчөө барат. Үчөө барат дагы, анан бирөөсү башкарат, экөө жардамдашат, анан калган жанагы аксакал, көк сакалдарын мындай тур, тигини карма, биягын керип тур, биягын түздөп тур деп туруп, жарым саатка жетпей 3 бала боз үйдү тигип салышыптыр. Тигилер албетте жардамдашат да. Тигсе анан беркилери баягы көзүндө жаш алып, батасын берип, ыраазы болуп, ушундай бул керек турбайбы деп аябай ыраазы болушту да. Анан мен муну эмнеге айтып атам? Себеби жашоодо мындай нерсе байкалат. Баягы акыл жаштан деп айтылат эмеспи? Кээде өз балдарынан таалим алып, таасир алып, улууларда түздөнөт экен. Эгер ал туура багыт болсо. Анан ошондон улам биз жаш билги деген долбоор иштеп чыктык дагы. Могу жаш куракта ошо студенттер, анан мектептин бүтүрүүчүлөр, студенттер ошого багытталган программа. Буларга биз турмуштун негиздерин, момундай билгилик, ой жүгүртүү, ушундай жашоодогу негиздерди, шарттарды түшүнүү, билүү, талдоо, иликтөө деген нерселерди программасы менен окутуп туруп, анан улуу муун менен жаш муунун ортосунда маектешүү, дидарлашуу, же болбосо сөз менен, сиз айтпайсызбы жана сөз менен. Ошол жерде мисалы улуу муун кээ бир билбеген нерсени же таппай аткан, же балким улуулар деле билеттир, бирок ошо бизде азыр бир чоң көйгөй муундар арасында байланыш үзүлүп атат. Биз ушу долбоор менен муун арасында байланышты бекемдеп атабыз. Анан жаштарга эгерде багыттуу, күчтүү билим берилсе, жаштар дагы өздөрүн жанагы ата-энесинде мисалы окуганга билимге шарт жок. Бирок ошол нерсени баласын көрүп, жүрүн туйрумунан, сүйлөгөн сөзүнөн көрүп, ата-эне да таасир алат экен. Анан алар дагы ошол нерсени керек деп, кайра мисалы ошол балдарга баргыла, ошол жактан калбагыла, алардын сабагына катышкыла деп биз менен байланышып, бизге каттарын жазып атат, ыраазычылык келип, биз менен таанышып, көздөшүп кеткендер да болуп атат. Кыскасы, бул нерсе керек экенин биз баягы ар ким өзүнө ай көрүнөт көзүнө дегендейчи, андай эмес. Биз өзүбүздүн ишибизди эле мактагандык эмес. Бул иш чындап келгенде ошо элден орун алып, жашоодо өзүнүн ордун таап, анан ошол керек экенин, замандын талабы экенин
биз көрдүк да. Себеби канча мектеп, канча ата энелер жанагы күч түзүмдөрүнөн, милициялардан жанагы ошондон кийин бизде эми жанагы коргоо министрлигинен жана аскерде кызмат өтөгөндөр да суранып ошондой кайрылуу болуп атат да. Бул нерсени ишке ашырбайлы деп. Анан анын баарын, ошонун баарын системалуу түрдө ишке ашырышын биз көрүп атабыз. Бирок албетте bunun баардык мамлекеттик колдоо болгондо бул өзүнүн орду менен баягы үзгүлтүксүз анан жеткен чегине көздөгөн максатына жете турарлык ишке ашат да. Дагы бир жагдай бар да, кыргыз элин башка биздин жакынкы коңшуларыбыздан дагы айырмалап турган дагы бир өзгөчөлүк бар. Бул баягы эт тартуу салты. Ошол мүчөлөрдү орду менен коюу салты да. Анан акыркы кезде ушул дагы жоголуп бараткандай сезилет. Конокторго бир жерге барып калсаң, мындай тартып аткан жиликтерин карасаң, кээ бир убакта күнгүлүктү да тартып ийишет, башты туура эмес тартат. Ушундай эме да. Анан ушул маселени дагы мындай бир кандайдыр бир жолго коюш керекпи? Ушул маселе дагы силердин программаңарда барбы? Бул маселе боюнча биз Кыргыз таануу долбоорунда 2 жолу телевизордон көрсөтүлдү. Бул боюнча жана жандык деп коебуз. Койлорду союп анын жилигин устуканын тартуу, андан сырткары карамал деп коебуз. Жылкыларды союп анын устуканын тартуу. Бул боюнча эми Кыргызстан боюнча алып караганда бир аз өзгөчөлүктөр бар. Биз дубандардын ортолорунда өзгөчөлүктөр бар. Анан ошол өзгөчөлүктөрүн эске алып, сиз айткандай бир жолго салып, бир эттеп үйрөтүп койсо, бул баягы ата тектен бери келип аткан биздин салтыбыз же болбосо жакшы бир адат салттарыбызды ойготуп, турмушта колдонуу дегенди иреттөө болот да. Бул жерде ошол устукан тартуунун эң негизги мааниси эмне? Бул келген коноктун ар кимисинин өзүнүн ордун, сыйын көрсөтүп берүү. Же болбосо ошол сый көрсөтүү, туура сый көрсөтүү. Анан баягы эрдик кылып кой сойдуң, анан кийин тартканы келгенде төш тарттың деген таарыныш бекеринен чыккан эмес да. Кыргыз элинде бул сиз айткандай жанагы эко сөз менен эле сындырып же жыгып койгон сөзгө. Ошол себептен ар бир эр жигит же болбосо ушул кыргыздын салтын устукан тартуу, муну билиш керек да. Ошол максатта дагы айыл ошол биз Кыргызстанууду кийин телевизордон көрсөткөндөн кийин айылдын мугалимдери дагы ошону кайталап көрсөтсөңөр жакшы болмок экен деп суранып жүрүштү. Себеби биз ойлойбуз айылдагылардын көп эле мал сойгонду анан кийин устукан тартканды билет деп. Азыркы күндө андай эмес. Шаарга келген айылдык балдардын көбү, мен айта алам, көбү билбейт. Себеби ага маани берип басым жасабайт да. Анан эми бул дагы бир мындай бир айтып кете турган нерсе, долбоордо биз ушу долбоордун эми өйдөңкү баскычын өтө турган болсок, бул биз акыркы 25 жылдагы Кыргызстандын жагдайын иликтеп, анан ушул иликтөөдө негизи бул Кыргызды оңдоо же болбосо өзгөртүү кимдин колунда? Кантип биз өнүүгө жете алабыз, жакшы жолго түшө алабыз дегенди биз иликтеп көрүп, ушул жерде ыраттуу түзүм деген бир жашоо мыйзамы, жалпыга тиешелүү ушундай бир мыйзамды биз иштеп чыктык да, чогуу. Анан ушул жерде биз ыраттуу түзүмдө негизинен бул ыраттуу түзүмдү кыскача бир эки ооз сөз менен айтканда, ыраттуу түзүмдү коомдо алып карап көргөндө баардык элде, баардык жерде эле 3кө бөлүнөт да коом. Бул негизи көсөмдөрдөн турат, эң башындагы башкаруучулар. Анан ортодо билгилер турат, анан түйүндө карапайым букара эл. Мына ушул жерде ушул мыйзам баардык жерде иштейт. Ыраттуу түзүм. Анан ушул ыраттуу түзүмгө биз иликтеп көрүп, анан ушул долбоордо ушу билгилерге көбүрөөк көңүл бөлүш керек деген чечимге келдик да. Эмне себептен? Себеби ошол ортодо турган билгилер, булар көсөмдөр менен дагы мамиле түзүп иштешет, билгилер букара эл менен да иштейт да, мамиле түзөт. Анан ушул бул эгер ошол билгилер өзүнүн кызматын аткарып, бул жашоого келген кызматынын бир билги болгондон кийин элге кызмат кылууда, жанын багуу эле эмес, өзүнүн кызыкчылыгы эле эмес. Ордун туура таап кызматын аткарса,
бул жалпы мамлекетке же болбосо жалпы элдин өнүүсүнө, өзгөрүүсүнө, калыптануусуна чоң салымын кошот. Ушул боюнча да биз долбоордо өтө терең мындай бир изилдеп, өзүбүздүн сунушубузду, өзүбүздүн мындай бир багыттарыбызды толук көрсөтүп бергенбиз да. Бул багыт боюнча дагы биз жана мектепте эле эмес, ошол билгилерди окутуу, билгилерге сабак эмес, мындай бир семинар өткөрүү, иштеп чыгып даяр ошол семинарлар бар. Анан ал кантип эле ушул семинар менен эле биз өзгөрүп кетебиз деген ойлор болушу мүмкүн. Бул ушу долбоорду ишке ашырууда баардык баскычтар эске алынган. Жанагы айтып кетпедиби Мелис мырза? Ошол дубандардан баштап, губернаторлордун ошолордон баштап министрликтерге чейин, министрликтердин курамындагы кыскасы башкаруучу чөйрөдөгүлөрдүн баардыгын ошол семинар аркылуу ушу окутуу. Билгилик жөндөмдөрүн өрчүтүү да бул программа. Өзү негизи биздин бүгүнкү деле биздин коомубузда жанагы кесипкөйлүгүн арттыруу боюнча семинарлар, бир жылдык бир мугалимдердин кесипкөйлүгүн арттыруу боюнча бир билимин өркүндөтүү курстары атайын жүрүп турат да. Анан менимче ошол жерлерде барып, ошол лекцияларды окуса болот да. Болот, ооба. Кошулуп коечу, сиздердин абдан жакшы ойлор келип атат да. Мисалы Ишенат Арабаев атындагы университетте ушул мугалимдердин өздүк билимин өркүндөтүү атайын институту бар да. Мына ушул жерде ар түрдүү программаларды, ар түрдүү биз аякта педагогдорду эле эмес, мисалы үчүн дагы башка кесиптеги адамдарга дагы ошол окутуп, атайын семинар, тренингтерди өткөрөбүз. Чындыгында мунун аябай дегенде таасири күчтүү болот. Кийин ошол кайтарым байланыш кылып мектептерге же болбосо жогорку окуу жайларына барсак, ошол биз окуткан, биз берген нерселердин баардыгын тең ошол үйрөтүп жаткандыгын көрүүгө болот да. Анан мындай нерсеге азыр ушул жерде отуруп сиздердин талкууңуздардан кийин эки атуулдун ушул мына келечекке сапар программасын иштеп чыгып, ушул авторлор менен отуруп, ушу өткөн конференцияда да ушундай ойлогом да, ушул мырзалар демек бир кыргыздын бир багына жаралган бир уулдар деп айткым келип атат. Анткени азыр финансы каражаты карала электе, эч нерсе боло элек мезгилде ушул жаштарды өзгөртүп, ошолордун дүйнөсүнө ушул кыргыздын сонун бир көрөнгүсүн салалы деп, ушул кыргыз баласын өзгөртөлү, кыргыз деп жүрөгү аң сезиминде эле эмес, ошону жүрөгүнө бир ушул жакшы нерселерди жеткирели деп аракет жасап аткан мырзалар отурушат бул жерде. Анан ушул долбоордун өзүндө бир жакшы таяна турган бир нерсе бар деп ойлойм да. Мисалы үчүн карап көрсөк, кыргыз элинин бир кереметтүүлүгүндө ушул педагог катарында 3-1 нерсени байкадым да. Бул биринчиси, кыргыз эли эгерде тарыхына кайрылып көрсөк, 40 уруудан турган. Эгерде ошол мезгилдин көз карашы менен карасак, бул 40 өзүнчө эл болгон да. Анан ушул 40 эл биригип, бир кыргыз элин түзүп, мындан келип эмнени алсак болот? Кыргыз эли бири-бирин батыра билген, бири-бирин кечире билген, бири-бирин кошо билген, ушундай ынтымактуу. Мына ушул нерсеге таянуу. Экинчиси, кыргыз элинин дагы бир өзгөчөлүгү, кыргыз эли бир нерсени кабыл алууга, бир нерсени өздөштүрүүгө жөндөмдүү эл. Өтө жөндөмдүү. Буга мисалы үчүн жанагы 1917-жылдагы сабатсыздык мезгилинде кандай согушка чейин дүркүрөп өскөн. Мына акыркы эле окуялар, рыноктук экономикада кыргыз эли, соода дегенди билбеген кыргыз эли кандай болуп атат. Мына ошого окшогон мисал. Демек өсүп өнүүгө жөндөмдүү эл экендигин алышыбыз керек. Анан үчүнчү нерсеси, мен ойлойм да, баардык кыргыз баласынын, деги эле кыргыз деген адамдын жүрөгүндө бир мекенчилдик сезим жашайт. А биздин ойлойм да, биздин багытыбыз, деги эле ушул келечектеги сапар долбоорунун багыты ошол 10 жаштан баштап картайып улгайганга чейинки адамдардын контингентин ичине алып, ошолордогу ошол мекенчилдикти, өзүнүн өлкөсүн сүйүү, өзүнүн өлкөсү үчүн кантип кам көрүш керек, кандай сонун жакшы нерселерди пайдалана билиш керек деген нерсени талкуулап атышат да. Анан ошондуктан айткым келет, ушул эми учурдан пайдаланып, биз баарыбыз тең кайдыгерликти таштап, ушул болуп аткан окуяларды, бүгүнкү болуп аткан нерселерди көрүп, ушул эмнеге жетет эле, бул эмне болот да өтөт да деген нерсеге тартылган кара пардалардын баардыгын алып таштап туруп, ушул мекен үчүн өзүбүздүн ушул жасалып аткан кыргыз кыртышынан чыккан ушул долбоорду колдоп, өзүбүздүн үнүбүздү кошуп, өзүбүз ушуну алга алып кеткенге аракет жасасак, бул сөзсүз түрдө ийгиликке жетет деп ойлойм. Анткени бул долбоор материалдык маданиятка караганда руху маданият жогору тургандыгын көрсөткөн, ошол өзөгүндө турган долбоор болуп эсептелет да. Сиз эң туура айттыңыз.
Мына ушул долбоор биздин президенттин администрациясына, Кыргыз Республикасынын президентине жөнөтүлүп, анан колдоо катары өткөн конференцияга ошол президенттин өкүлү келип катышыптыр да. Эми мындан ары дагы колдоо алса, бул сиз айткандай ошол биздин жаш муундарды келечекте мекен сүйөрлөрдү тарбиялай турган бир инструмент болуп калат деп ойлойм да. Менин мындай эмемде мында бир нерсе бар да. 1989-жылы ушул сыяктуу бир долбоорду даярдап, анан ал убакта партиянын күчтүү кези эле, анан Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетине сунушталды да. Бир топ кишилер сунуштаганбыз. Анан бюрого чакырды бизди. Анан бюрого барганда ал жерде маданият министрин чакырыптыр, көп ошол тийиштүү министрликтердин баарын чакырыптыр да. Анан алардын баары кол коюп берген. Биз макулбуз депчи. Анан бюрода карап атат да, кабыл алабызбы, албайбызбы деп. Эң чечүүчү жерде. Анан баягы маданият министрин тургузуп алып, сиз кол коюп бериптирсиз. Эми бул ишти бул коомдук уюм жасаса, сиз эмне кыласыз, эмне аткарасыз? Деп анан ушундай эмеде кетти да талкуу. Деп эметип калды. Анан дагы бир эки министрди силер өзүңөрдүн аткара турган ишиңердин баарын берип коюп турсуңар, анда эмне силерди жоебузбу дегендей маселе келди да. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө биздин президенттик администрация андай жолго барбайт болуш керек. Тескерисинче, мынакей ушул сиз мактап отурган эки азаматты, булардын акылын, булардын тажрыйбасын кабыл алып, ошол министрликтер менен чогуу иш алып барууга, себеби бизде билим берүү министрлиги, маданият министрлиги, тиги коргоо министрлиги, спорт агенттиги, бизде чоң күчтөр бар да, мамлекеттик күчтөр бар. Алар деле иш кылып атат. Бирок ошол кылып аткан иштин баягы натыйжасы анча билинбей аткандай сезилип кетет кээ бир убакта. Бизде билим берүү министрлиги бар, билим берүүнүн, билимдин эмеси төмөн болуп атат деңгээли. Маданият министрлигибиз бар, бизде көптөгөн баягы маданий иш-чаралар өтүп атат. Бирок ошол көптөгөн иш-чаралардын арасына кошуп койсо, бул иш-чара дагы өтсө көбүрөөк мындай таасир берет беле деген ойду айткым келет. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы тилекке каршы 1 саатыбыз бир паста өтүп кетти. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Келип ушул жаш муундарды келечектеги биздин мамлекет ээлерин ушу мекен сүйөрлөрдү тарбиялоого өзүңүздөрдүн салымыңарды кошолу деп тилек кылып, аракет кылып жатканыңыздарга, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү конокторубуз менен сиздерди дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Турузбекова Анара Эмиловна эжеке болду. Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин доценти, педагогика илимдеринин кандидаты. Ошондой эле Райымбеков Кадыржан Иманбекович болду, экономика илимдеринин кандидаты, ишкер. Жана Бак-Дөөлөт коомдук фондунун жетекчиси Мелис Мураталиев мырза болду. Сиздердин ишиңиздерге дагы бир жолу ийгиликтерди каалап кетейин. Кудай буйруса, ушул биздин президентибиз сиздердин сунуштаган долбооруңуздарды кабыл алат деп тилек кылалы дагы. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз аягына чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.